9-июль. Исанын депрессияга каршы күрөшкөн 6 жолу. Ал Петр менен Зебедейдин 2 уулун жанына ээрчитип алды. Анын көңүлү чөгүп, жаны кейип турду. Матай 26-бөлүм 37-аят. Ыйык китеп айкаш-чыкачка кадалардан бир түн мурун Исанын ички дүйнөсүндө эмнелер болгонун укмуштуудай сүрөттөп берет. Ал кайгыга жана депрессияга каршы өзүнүн стратегиялык күрөшүн кантип жүргүзгөнүн төмөнкү пункттардан көрүп, андан сабак алыңыз. Биринчиси, Иса өзүнүн жакын санаалаштарын жанына алып алды. Матай 26-бөлүм 37-аятта мындай деп жазылган. Ал Петр менен Зебедейдин 2 уулун жанына ээрчитип алды. Экинчиси, Иса өзүнүн жүрөгүн аларга ачып берди. Ал аларга жаным аябай кыйналып турат деди. Матай 26-бөлүм 38-аят. Үчүнчүсү, Иса алардын бул согушта ага колдоо көрсөтүп, арачылык кылып сыйынып, кайгысына ортоктош болуп берүүсүн суранды. Матай 26-бөлүм 38-аятта мындай деп жазылган. Бул жерде калып, мени менен бирге сергек болгула. Төртүнчүсү, Иса сыйынуу аркылуу жүрөгүндөгүсүн атасына төгүп берди. Матай 26-бөлүм 39-аятта мындай деп жазылган. Ата, мүмкүн болсо ушул чөйчөк менин жанымдан кыя өтүп кетсинчи. Бешинчиси, Иса Кудайдын эгемендүү акылмандыгына таянды. Матай 26-бөлүм 39-аятта мындай деп жазылган. Бирок мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун. Алтынчысы, Иса айкаш-чыгаштагы өлүмдөн кийин күтүп турган келечектеги даңктуу ырайымдан жүзүн бурган жок. Еврейлер 12-бөлүм 2-аятта мындай деп жазылган. Ал алдыда күтүп турган кубанычтын ордуна шылдың болгонуна карабай, айкаш-чыгашка кирилип, азапка чыдады. Андан кийин Кудайдын тактысынын оң жагына отурду. Жашооңузда келечегиңизге коркунуч туудурган нерсе пайда болгондо, төмөнкүлөрдү эсиңизден чыгарбаңыз. Сизге каршы биринчи сокку урулганда, Иса Гетсемания багында өзүн кандай сезсе, ошондой сезимдерге ээ болуунун өзү күнөө эмес. Чыныгы коркунуч ошондой сезимдерге алдырып, колдоруңузду түшүрүп, рухий күрөшкө каршы күрөштү токтотуп койгонуңузда пайда болот. Ошол күнөөкөр багынуунун тамыры бул ишенбестик. Башкача айтканда, келечектеги ырайымга болгон ишеним үчүн күрөшүү албоочулук. Кудайдын Иса аркылуу бизге убада кылган бардык нерселерин сактап кала албагандык. Иса бизге Гетсеманияда көрсөткөн жолдо азаптар болбой койбойт. Бирок ал багынуунун жолу эмес, аракеттин жолу. Анын жолун жолдоңуз. Ишенимдүү рухий досторду табыңыз. Жүрөгүңүздү аларга ачып бериңиз. Сиз менен чогуу сергек болуп сыйынып турууларын сураныңыз. Өзүңүздү кандай сезип жатканыңызды Кудайга айтып бериңиз. Анын эгемендүү акылмандуулугуна таяныңыз жана сизди алдыда күтүп турган Кудайдын баалуу жана укмуштуудай убадаларындагы кубанычына умтулуңуз.